Чегарадагы көзөмөлдүн күчөтүлүшүнөн улам мамилеси сууган Кыргызстан менен Казакстандын кезектеги кайым айтышы бажыдагы аткезчилик маселесинен улам болду. Евразия экономикалык биримдигинин Еревандагы жыйынында Казакстандын премьер-министри Бакытжан Сагынтаев кыргыз тарапты бажыдагы аткезчиликти көзөмөлгө албайт деп айыптап чыкты. Ошондой эле казак премьери Кыргызстан Кытайдан кирген импорттун көлөмүн атайлап кыскартып жатат деп сындап, далил катары эки өлкөнүн статистикалык органдарынын маалыматындагы айырмачылыкты келтирди. Так, по данным статистики внешней торговли Китая, экспорт из Кытайдын тышкы экспорт боюнча статистикасынын маалыматтарына ылайык, 2015-жылы Кыргызстанга экспорттун көлөмү 4,3 миллиард долларды түзгөн. Ошол эле учурда Кыргызстандын тышкы экспорт боюнча статистикасында бул сан 1 миллиард доллар деп көрсөтүлгөн. Ортодогу айырмачылык 3,3 миллиард долларды түзөт. Ал эми 2016-жылы болсо айырмачылык 4,1 миллиард доллар болду. Отклонение, как видите, 4,1 миллиарда долларов США. Мындай жол менен казак тарап аткезчилик жүйөсү аркылуу акыркы 15 күндөн бери чек арадагы жаралган жагдайды Евразия экономикалык биримдиктин башка мүчөлөрүнө түшүндүргөндөй болду. Ошондуктан аткезчилик боюнча Казакстандын айыбына Кыргыз өкмөтү жооп кайтарды. Экономика министри Артем Новиковдун айтымында импорттогу айырмачылык боюнча маселе Кыргызстанга эле тиешелүү эмес. Я бы хотел отметить, что проблема неучтенного импорта, она есть не только в Кыргызской республике, она есть во всех странах. Эсепке алынбаган импорттун маселеси Кыргызстанга эле тиешелүү эмес. Ал Евразия экономикалык биримдикке кирген бардык мамлекеттерде бар. Ошондуктан маселе Кыргызстанда эле деп айтуу туура эмес. Эгер Кытай менен Казакстандын статистикасындагы айырмачылыктарды карай турган болсок, дал ушундай эле абалды көрө алабыз. Мисалы, 2015-жылдын жыйынтыгы менен Кытай Казакстанга импорттун көлөмүн 8,5 миллиард доллар деп көрсөтсө, Казакстан импорттун көлөмүн 5 миллиард доллардын айланасында деп көрсөткөн. 2015 года на уровне 8,5 миллиардов долларов, а Республика Казахстан показывала импорт в 2015 году около 5 миллиардов долларов. Ошентип Евразия экономикалык биримдигине кирген эки коңшу өлкө чек арадагы маселени аткезчиликке байлап кайым айтышты улантууда. Бирок бул кырдаал Кыргызстанда Кытай менен көмүскө соода көлөмү жана бажы кызматындагы маселелерди кошо козгоду. Бир катар саясатчылар менен активисттер өлкө бийлигин бажыдагы жемкордукка каршы күрөштү күчөтүү талабын коюп жатышат.